Түрктөргө тандык ялла чорба деген тамагын даярдайбыз. Таңкы тамакка тез даяр болот, даамдуу, пайдалуу, сонун тамак болот. Жасалуу жолдо оңой. Алгач кайнап турган сууга азыраак 1 пияладай күрүчтү салып бышырып аласыздар. Татымына жараша туз кошосуздар. Сметана же болсо айран деле боло берет. 3 кашыктай алып, ага лимондун согун сыгып аралаштырылат. Жумуртканын сарысы, 2 кашык un кошуп жакшылап аралаштырып, кайнап турган күрүчтүн суусунан дагы бир аз алып аралаштырып, йогуртубузду сметананы ысытып алабыз. Сметананы ысытып даярдап алдык. Эми бышкан күрүчтүн үстүнө акырындык менен кошуп аралаштыра бересиңер. Азы дагы жайлатып, эми үстүнө кааласаңар шедрелета же болбосо өзүбүздүн сары май деле боло берет. 2 кашыктай кошуп, анын үстүнө корготулган мятаны кошсоңор болот. Мындан дагы майда кылып кошуп кууруп алсаңар болот. Мята менен сары майды кошуп алабыз. Мынакей тамагыбыз даяр. Аз гана азыктардан тез жана оңой жасалуучу тамак. Сөзсүз даярдап көрүңүздөр. Комментарий, лайк басууга унутпаңыздар.